Салбастар урмат жамат. Биз мына Алыскы Тол районунда Каңгоргон айылында турабыз. Биздин Каңгоргон айылынын эли көмүргө муктажбыз. Мына жакында кыш келип атат. Өзүбүз уже кыш келди бизге алайкуга. Биз жылда өз алдынча казып пайдаланып келгенбиз. Бул жака Али Токтакунов деген бизге депутатка талапкер бала келген экен. Ушуга кайрылдык биз. Кагаз жүзүндө кайрылгыла, анан чечилет. Өз алдынча жапайычылык кылып казбагыла деп атат. Биз мына айыл эли туура түшүнүп атабыз. Ушул маселени эртерээк чечип берип койсоңуздар, бизге ушул өзүбүздө бар оокатты, бар байлыкты келип кыргыз не дедиңиз? Кыргыз көмүр деген ишканасы бар экен. Ошол келип бизден ушу кенди иштетип берсе деген тилектебиз. Аксакалдар баары эле кошулат болуш керек биздин жамаат, Кошуласыздар да. Өкмөт элдин жашоо тиричилигин жеңилдетем деп иш алып барат. Азыр бул элдин жашоо тиричилиги кандай? Жок. Электр энергиясы таңкыз. Үйүн жылытыш үчүн көмүр жагышат. Көмүрдү алып келиш үчүн алыстан алып келишет. Көмүр мына ушул айылга жетиш үчүн, мына Алайкунун Каңгоргон айылына жетиш үчүн 1 килограммы 10 сомго чыгат экен. 1 тоннасы 10 000 сомго чыгат экен. 1 тонна көмүр bir пенсиядан дагы көп өтөт. 4000 сом жетпей калат ага. Мына кол сунса жетерлик жерде турат, ушул жерде көмүр кени бар экен. Ачык жол менен казса болот дедиңер, туурабы? Кыргыз көмүр деген мамлекеттик ишкана бар. Артып келип алат эле. Ошол Кыргыз көмүр деген мамлекеттик ишкана бул жерди келип казып, ушул Каңгоргон эле айыл эмес, Алайкуну, Каракулжаны көмүр менен камсыздаса, көмүр арзан түшөт эле го. 8-10 сомго сатып албайт эле да килограмм. Өкмөттөн мына ушуну сурансак да болот, керек болсо талап кылсак да болот. Бул уюштуруу иши эле. Ашып барса 2 экскаватор кетет берге. Жолу да салыныптыр. Кыш келип азыр алайкулуктар эмне жагабыз деп турушат. Көмүр сатып алганга акчасы жок. Демек, кыргыз көмүр ушуга окшогон маселени чечиши керек. Бир эле Алайкунун ушул айыл эмес, башка дагы толтура аймактарда ушундай көмүр кендери бар. Алардын элдер жанагындай жапайы жол менен өз колу менен казып, көпчүлүгү шахтанын астында калып курман болуп атышат. Ошого жол бербей, бардык жерди мындай бирдей иштетсе, Кыргызстандын бир эле бурчунан же эки эле бурчунан алыска көмүр ташып баасын искусственно кымбаттатпай, маселени ушинтип чечсе болот. Электр энергиясын нормалдуу бере албаса, жок дегенде ушундай көмүр отунун алууга шарт түзүш керек. Биз өкмөттөн ушул маселени чечүүнү талап кылабыз. Талап кылабыз. Эң туура, мага да. Мына бияктагыларды тартып кой, булар да талап кылат. Эң туура. Айтыңыз. Көмүр басканда илгер көмүр басып өлүп калган. Бияктанбы? Ошол жакта. Көрдүңүзбү, ошон үчүн жапайы өз адамдар өз алып чечти. Анан эми депутат болуп калсаң, ута кааласа, ушу бешенең ачылып депутат болуп калсаң, ушу Алайкунун көмүрүнө бир аябай неме кылып койсо, бизеңден колунда барлар бар, доктору бар. Аябай эле жакшы эле болот эле, ушу аракет кылып койсоң. Апа, мен азыр Совет районунан бер жака. Мен азыр депутат эмесмин. Менин азыр видео кайрылуу жасоого мүмкүнчүлүгүм бар. Видео кайрылуу жасап койдук бул жерде. Биз бийликке талапты койдук. Айыл элинин талабын жеткиздик. Элге келип уюштуруу ишти чечип берди. Биз мен өзүмө тиешелүү ишти аткардым ушул турушумда. Эгер мен эл колдоп депутат болуп калсам, өкмөттө ушул маселени коёмун дагы протоколдук тапшырма бере алат элем.